Бүгүн 14-апрелде алыш белбоо күрөшү боюнча Азия чемпионатынын акыркы күнү. Анда Азиянын 15 республикасынан 150ге жакын спортчу катышып, чемпиондор аныкталып жатат. Бишкек шаарынын жаштык аренасында алыш күрөш белбоонун Азия чемпионаты өтүп жатат. Кече биздин балбандарыбыз аябай жакшы ийгиликти жаратты. Эми эркектерде жана кыздардагы общий командный зачетто биринчи место алышты. Эркектерден 3 алтын, жана кыздардан да 3 алтын. Кече күндө ошол балбандарыбыз көчмөндөр оюндарына жолдомо алган балбандарыбыз кече ийгилик жаратып алтын медальдарды алышты. Мен ойлойм, ушул эле ийгиликти көчмөндөр оюндарында жаратышып, биздин элибизди алтын медаль менен сүйүнтөт деп. Кыргызстан курама командасынан жалпы алыш күрөшү эки стилде өтүп атат. Эркин стил жана классикалык стил болуп. Кече классикалык стил өтүп, ал жерден 6 бала, 6 кыз салмак даражалары 60 кг, 70, 80, 90, 100 плюс 100 кг. Кыздардыкы 5 салмак болуп атат. Ошол себептен кыргыз курамасындагы мамлекет тараптан жакшы каражат бөлүнүп, Ысык көлдө атайын машыгуу сборлорун өткөрүп келиптир. Башкы машыктыруучуларга дагы ыраазычылык билдиребиз. Аябай сонун результат көрсөтүштү. Бардыгына ийгилик каалайбыз. Кыргызстандык балбандар алыш күрөшү боюнча өтүп жаткан Азия чемпионатынын классикалык стилинен 5 алтын, 6 күмүш медальга ээ болушту. Жалпысынан бүгүн килемге 12 спортчу чыкты. Беттеш аябай сонун деңгээлде өттү. Атаандаштарыбыз баары мыкты даярданып келген. Кудай насип кылып, биринчи орунду насип кылыптыр, иншалла алдык. Буга чейин былтыр 2025-жылы Индияда болгон Азия чемпионатына катышкам. Анда классик стилде барып, анда да биринчи орун болгом. Быйыл экинчи жолу Азия, анда биринчи жолу болдум. Жеңишти бүтүндөй кыргыз элиме арнайм, жана колдоп келген бул жерде ага эжелериме арнайм, инилериме, бир туугандарыма, эң баштысы ата-энелериме арнайм. Бүгүнкү күрөс өтө жакшы болду. 5 балбонмен күрөстүм. Кыргыз, түркмен, филиппин жана өзбек балбондармен күрөстүм бүгүн. Солардын баарын жеңип, бүгүн жеңимпаз атанып отурдум. Маган эң ауыр болгону кыргыз балбону финалда. Өтө кыйын болду бири-бирибизди. Көп жеңе алмай жүрдүк. Себебинде 6-0 эсебинен жеңдим кыргыз балбонун. Алда Кудай кааласа көчмөндөр оюнуна барып, сол жерден элимиздин намысын коргоп, биринчи орун алуу. Беттеш аябай жакшы болду. Бизге бу Азияга келген атаандаштарыбыз дайындыгы жакшы экен. Ошо казак бала менен күрөшкөндө алар мага караганда тажрыйбасы күчтүүрөөк экен. Кудайдан сураган эле уттук. Ошол бүгүн кызымдын туулган күнү эле, бул алтын медаль кызыма белек. Кече 13-апрелде алыш белбоо күрөшү боюнча Азия чемпионатынын алгачкы күнүндө эркин стил боюнча эркектер жана кыз келиндер арасында мелдештер өтүп, анда кыргызстандык 12 спортчу байгелүү орундарга ээ болушкан. Акжол Исламова, Гүлжөрөк Касымкулов, Кыргыз спорттуу телеканалы, Бишкек.